Саламатсыңарбы балдар, кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Биз бир нече органдар системасы менен таанышып келдик. Таяныч кыймылдаткыч системасы, нерв системасы, кан айлануу системасы, дем алуу системасы, бөлүп чыгаруу, тамак сиңирүү системасы жана булчуңдар системалары менен таанышып келдик. Буга чейинки сабактарыбыздан бүгүнкү өтө турган темабыз бөлүп чыгаруу системасы. Сабактын жүрүшүндө бөлүп чыгаруу органдарынын түзүлүшү жана аткарган кызматтары менен таанышасыңар. Бөйрөк бел чуңкурунан орун алган жуп орган. Ал оң жана сол бөйрөккө бөлүнөт. Көрүп турганыңардай сийдик чыгаруучу канал жана табарсык бар. Бөйрөктүн анатомиялык түзүлүшү: сырты эпителий ткани менен капталган. Ал жука челкабык жана сыртынан ар кандай таасирлерден башка органдардын өйкөлүшүнүн алдын алат. Мына ушундай ткань менен сыртынан капталып турат. Ичинде нерв тканьдары жана кан тамырлар, капиллярлар, ошондой эле мээ катмары жайгашкан. Бөйрөк бел чуңкурунан орун алган жуп орган. Оң жана сол бөйрөккө бөлүнөт. Кандын чыпкаланышы бөйрөктө жүрөт. Бөйрөктө артериялык жана веналык кан келип турат. Мына ошол артериялык кандагы уулуу заттар чыпкаланат. Себеби веналык кан бөйрөктөгү канды алып чыга турган кан болуп саналат. Сырттан келе турган кан бул артериялык кан. Мына ошол артериялык кандагы келген уулуу заттарды бөйрөк чыпкалап, анан сийдикти бөлүп чыгарат. Буурчакка окшош экенин билесиңер, анын оюгу бар. Оюгунда кан тамырлар жайгашкан. Ал хилус деп аталат оюгу. Анда заара бөлүп чыгаруучу күлтүк жайгашкан. Чыпкалоонун эки механизми бар. Биринчилик сийдик, экинчилик сийдик. Биринчилик сийдик. Бөйрөктүн ичинде мээ катмары бар дедик. Мына ошол катмарларда капсулалар бар. Капсулада кан чыпкаланып, заара бөлүнүп чыгат. Бул заара биринчилик сийдик деп аталат. Ошол биринчилик капсуладан өткөн заара капиллярдык түтүкчөнүн каналдары аркылуу өтөт. Каналчаларда пайда болгон жипчеге өтөт дагы. Бул жерде биринчилик сийдик дагы чыпкалануу жүрөт. Бул сийдик, экинчилик сийдик деп аталат. Эгерде биринчилик сийдиктен экинчилик сийдик процесси жүрбөй туруп эле заара бөлүнүп чыгып, же болбосо уулуу заттар канга өтүп кете турган болсо, анда организмдеги минералдык заттар, туздардын өлчөмү көбүрөөк болуп кетиши мүмкүн. Анда бөлүп чыгаруу органдарыбыздын оорулары келип чыгат. Көрүп турганыңардай, капиллярдын ичинде түтүк жипчелер пайда болот дедик. Мына ошол боул жипчени биз Бауман жипчеси деп айтабыз. Бул Бауман деген окумушту аныктаган. Мына ушул жерде биринчилик сийдик чыпкаланып, анан анын керегелери аркылуу андан кийин экинчи чыпкага берет. Андан кийинки процесс бул болсо Генли жипчеси деп аталат. Муну да Генли деген окумушту ачкандыктан Генлинин урматына аталып калган. Мына ушул эки механизм бөйрөктүн функциясын аткара турган эки жипчеси бар экен. Унутпайбыз, Бауман жипчеси жана Генли жипчеси. Мында биринчилик жана экинчилик сийдиктер бөлүнүп чыгат. Сөзсүз түрдө бөйрөккө артериялык кан жана веналык кан келип турарын эсиңерден чыгарбашыңар керек. Мына ошол артериялык кан менен келген уулуу заттар ушул эки жипче аркылуу чыпкаланып, андан ары канга өтөт. Силерге суроо мындай сабакты бышыктош үчүн: бөйрөктүн кызматы жана түзүлүшү кандай? Бул суроонун жообун таптыңар болуш керек деп ойлоп турам. Бөйрөктүн кызматы кандын курамындагы уулуу заттарды чыпкалоо,
Бул бөйрөк бурчакка окшогон жуп жана татаал орган. Бул бөлүп чыгаруу органдары татаал түзүлүшкө жана кызматка ээ. Сагыбыз аягына келип жетти. Бөйрөктүн түзүлүшү, анын аткарган кызматы, биринчилик жана экинчилик сийдик жөнүндө маалымат алдыңар деп ойлойм. Эгерде сабак түшүнгөн болсоңор сабакты, анда көргөнүңөргө, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.